Анан ошол бир күчтөр менен сүйлөшүп аткан, бир негизи 2 балына күтүп атам мен ушул жаздачы. Азыркы действующий депутат, мурдагы чиновниктер, бир экөө мэр болгондор менен деле жолуктум бияктанчы. Жаздын келиши менен дискурсивдүү элементтер акырындык менен коомдук саясий кырдаалды бузууну же кыйратуу аракетин баштады. Азыркы тапта ар кандай социалдык түйүндөрдө фейк жана башка аккаунттар аркылуу актуалдуу социалдык маселелер боюнча ойдон чыгарылган же жалган маалыматтар таркатылууда. Уже сүрөт, картина уже ясный болуп калды дейт буюрсачы. Могу бир 2 балына күтүлүп аткан. Бирөөлөр орозонун астында же орозого кылабыз деп ошо аларда бир нерсе күтүп атабыз деген мага айткан эле эмес. Менин түшүнүгүм боюнча эме окшойт. Тыйын күтүп атышат окшойт да. Бир күч. Анан бир күч болсо айтып атат, биз тышкы күч менен биргеликтебиз, буларга майда киришет конкретно. Тактап айтканда, өлкөдөгү айрым бузуку инсандар чет өлкөдө жашаган жетекчилеринин көрсөтмөсү менен ар кандай социалдык тармактарда, алсак Facebook, Instagram жана TikTok аккаунттарын ачып, Бишкек шаарында жапырт башаламандык уюштурууга чакырыктар менен чагымчыл видео материалдарды жарыялашкан. Массалык башаламандыктарды уюштурууга жол бербөө жана бөгөт коюу максатында өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 2025-жылдын башынан бери жапырт башаламандык уюштурууга ниеттенген адамдардын тобуна карата соттун санкциясынын негизинде бир топ ыкчам иш-аракеттерин жүргүздү. Тактап айтканда, дискурсивдүү элементтердин бул тобу өз максаттарын ишке ашыруу үчүн жалган видео материал даярдоону пландашкан. Анда чет элдик жарандар тарабынан зомбулукка кабылган же кыздык намысына доо келтирген кыргыз кызынын ролун жаратышат. Аны жарым жылаңач жана денеси көгөргөн абалда көрсөтүп, бул окуяны пайдалануу менен чет элдик жарандар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Каршы күрөшүүгө же өч алууга чакырып, социалдык тармактарда максималдуу түрдө жайылтууну көздөшкөн. Бул видео жаштардын улуттук жана патриоттук сезимдерин козгоп, ар намысты ойготуусу керек болчу. Анын натыйжасында 2024-жылдын 18 майында болуп өткөн окуяларга окшош жагдайды пайда кылуу максатын көздөгөн. Аталган видео кайрылуу тарагандан кийин ок атуучу куралы бар салмактуу жаштардан түзүлгөн же атайын даярдыктан өткөн кылмыштуу топ Бишкектин ар кайсы аймактарында чет элдик жарандар менен жаңжал чыгарып, андан соң алардын иштеген жана жашаган жерлеринде кагылышууларды жаратып, массалык каракчылык уюштуруу максатында аракет көрмөк. Уюшулган топтун көздөгөнү боюнча алар өздөрүнүн атайын дайындалган адамдарынын биринин денесине физикалык залал келтирип, ок атуучу курал колдонууга аргасыз болушмак. Натыйжада чет элдиктер тарабынан кыргыз жараны жарааталды деген максатта маалыматты массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу жайылтууну пландаштырышкан. Ага улай жапырт кагылышуу орун алган жерге келген укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө да ушундай эле аракеттерди колдонушмак. Ошентип, улуттар аралык кагылышуулар жана жапырт башаламандыктар башталса, оппозициячыл күчтөрдүн чет элдеги лидерлери кылмыштуу топторду башкаруу аркылуу Чүй облусу менен Бишкек шаарынын тургундарынын ичинен көп сандагы адамдарды чогултуп, масштабтуу нааразычылык акцияларын уюштуруу үчүн катышуучуларды каржылашмак. Эстеке лукацепке. Семерка азыр, семерка иштеп атат. Семерка иштеп атат. Сен де көтімін, мен де көтімін. Менкінде тұрады 2-3 күннен бері. Бұлар азыр 4 күні қашқа башталса, қашқа башталғанда. Пока састаран тұрып тұрады біз. Аратырларды састаран тұрып тұрады. Башқа жақ баштап кеткен да. Башқа жақ көтеріп шыққаннан ана аратырсың. Машиннан. Магазин жетоқ менен 4 магазин. Көп қарашылық қылбаш керек менен. Тигілерден көрінет өзілерге тиге тарап болып жүргендерді. Меттер жарайды. Тиге тарап жүріп көреді. Көреді гражданский орында келесі меттердің астына алып. Тиге жердің қыла тұрған балалар бар.
көтеріп келеді заңды қалпаның арасында түшінбей алады. Қалпа мындай болады. Өзім алып қалпылы болып бұрттан келіне ел болғандан атылған жерге шашырып келесің. Қалпа орып бөлек ел бұрттан қалпаның арасына атылып болып түнің атамашыл елдің арасына атылған ел сразу қашады. Тегіреңе. Қалпа уже балаларым бар готовы уже атылып келемін деп. Ешкім шошып айтты. Оқталы біле қалпы сүріп барады да дейді. Только саңға береді де, өлтірмей жоқ. Бұлар баштағанда атылым дегенде болды да жетті. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2025 жылдын башында дискурсивдүү элементтердин көздөгөн максаттарын ишке ашыруунун акыркы этабында бөгөттөөгө жетишти. Жапырт башаламандыктарды уюштурууга жана жайылтууга тоскоолдук кылып, улуттар аралык кагылышууларды пландаган кылмыштуу топторду кармады.